Илим, Жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги менен Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы жана Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы тарабынан өтүп жаткан кереге кеңеште спорттук медицинаны өнүктүрүүнүн, спорттук дарыгерлерди даярдоонун жана саламаттык сактоо тутумунда спорттук медицинанын ордун бекемдөөнүн актуалдуу маселелери талкууланды. Ушул спорттук медицина боюнча китептерди, адабиятты жайылтууга келишибиз керек. Бул биринчиси. Экинчиси, ушул спорттук медицина, спорттук дарыгерлер боюнча аспирантураны көбүн эсе бюджеттик эсептен даярдап алсак, биз спорттук медицина боюнча, спорттук диетология, спорттук психология, спорттук медицина боюнча биз бир кандайдыр бир адабияттарды иштеп чыгып, ошолорду эл арасында жайылтуу маселени алдыбызга коюп жатабыз. Буга чейин медициналык академия тарабынан дарыгерлер, ал эми дене тарбия жана спорт академиясы тарабынан спортсмендер даярдалып, эки чоң окуу жайынын ортосунда тыгыз байланыштын жоктугунан учурда спорттук дарыгерлер жетишсиз. Алдыда спорттук дарыгерлерди даярдоо жана спортсмендердин ден соолугуна кам көргөн реабилитациялоо мекемелерин уюштуруу зарылдыгы бар. Спортсмендерибизге жардам берүү үчүн реабилитациялык центрларды көбөйтүшүбүз керек. Ошол спорттук психология боюнча дагы китептерди, илимий кызматкерлерди, илимий кадрларды даярдап чыкканга биздин илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги жагынан дагы бир көмөк көрсөтүшүбүз керек. Мындан сырткары өлкө башчысынын 2025 жылдагы жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасын жана министрлер кабинетинин 2026 жылдагы токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын 2030 жылга чейинки дене тарбияны жана спортту өнүктүрүү программасын ишке ашыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу каралды. Бул маселе саламаттыкты сактоо министрлигинин 2030 жылга чейинки стратегиялык планында да белгиленген. 2017 жылдан бери спорттук медицина боюнча дипломдон кийинки медициналык кадрларды даярдоо жүрөт. Бизде ординатурада азыр биз ойлойбуз, ушул биздин бүтүргөн ординатураны бүтүргөн бүтүрүүчүлөр келечекте өздөрү ушул тармакты өнүктүрүүгө чоң салымдарын кошуп, ушул багытта көптөгөн иштерди алып барат деп. Кереге кеңеште актуалдуу маселелер көтөрүлүп, талкуулар кызуу жүрдү. Адистердин айтымында Кыргызстандын желегин желбиреткен спортсмендердин ийгилиги жеке спортчулардын таланты же машыктырушунун эле эмгеги эмес, мында спорттук дарыгерлердин да салымы чоң. Ар бир спортчунун тамак ашы, алардын мелдешке даярдыгы, алардын ар кандай жаракаттардан алдын алуусу, ошолордун баары каралып илдениш керек да. Элекке каршы спорт медицинасында адистер жетишпейт, кадрлар өтө эле жокко эсе. Чет мамлекеттердеги спорттук медицинанын өнүккөнү далай спортсмендерибиздин ичин күйгүзгөн. Зарыл учурда башка мамлекеттердин спорттук дарыгерлеринин кызматынан пайдаланууга туура келген. Мисалга алсак, былтыркы учурда Хорватия мамлекетинде дүйнө чемпионаты болду. Күрөш боюнча биздин бир балбаныбыз буттан жаракат алып калган. Анан эртеси баягы күрөшпөйт болуп, под вопросом болуп турган учурда ошол Россия мамлекетинин спорттук врачынын жардамы менен берки балбаныбызды баягы кандай айтсак, биздин тил менен айтканда бутуна тургузуп, эртеси күрөштүрүп, коло байгени утуп алдык. Учурда бул маселе да колго алынып, тиешелүү тармактардын колдоосу менен оңдоо чечилери күтүлүүдө. Мына алдыда айтып өткөндөй, мурун бир саналуу эле бир эки киши болгон болсо, эки адис болсо спорттук, мына азыр уже акыркы убакыттарда 30га жакын жаш жаңы адистерибиз бар экен. Деги эле спортчуларыбызга, машыктыруучуларыбызга спорттук медицинанын ролу абдан чоң. Калия Карыбекова, Руслан Нурланов, билим жаңылыктарына.